Саламатсыздарбы? Каракол шаарынын Жылкайдар уулу Тилекмат аке атындагы номер 3 мектеп гимназиясына кош келиңиздер. Мектеп жыл башында кыргыздын улуу инсаны Жылкайдар уулу Тилекмат аке атын алды. Тилекмат аке чечендиги жанда жок. Жылуу сөзү менен жыланды ийинен чыгарган данышман адам болгон. Анын калыстыгы, таразыдай тактыгы азыркыга чейин насаатталып айтылып келген. Улуу инсандын атын алуу биз үчүн чоң сыймы. Учурда окуп жаткан имарат 3 кабаттуу болуп, 4 гектар аянтты ээлейт. Анда 2700 окуучу билим алса, 107 мугалим тарбия берет. Аталган билим берүү мекемеси Каракол шаарындагы мектептер арасында окуучулардын санынын көптүгү боюнча алдыда. Биздин мектеп 2024-жылдын январь айынан баштап Жылкайдар уулу Тилекмат аке атындагы мектеп гимназия болдук. Азыркы учурда биздин жаамат менен сыймыктанып турган учурубуз жаңы ат алышыбыз менен баланын көптүгүнө байланыштуу. Ошо алдыда көптөгөн пландарыбыз бар. Кошумча имарат салып окуучуларды камсыз кылсакпы деген көптөгөн пландарыбыз бар. Негизи мектепке 1070 эле сыйымдуулугу 1070 эле бала окуучу мектепте, ошо 2700 бала окуп атат да. Анан жетишкен ийгиликтерибиз көп. Жылда ортодан жогорку балдарды көрсөтүрүшөт, алтын тамганы жылда алышат, флекс боюнча окуучуларыбыз спорт жаатында да көптөгөн мелдештерге катышып, Азиянын, дүйнөнүн чемпиондору болуп келишет. Андан сырткары чет өлкөлөргө өзгөчө белгилеп кетчү биздин учур бул Кытай тили боюнча. Кытайда окуган бүтүрүүчүлөрүбүз бар. Биздин ошо шаар ичинде бирден бир Кытай тилибиз менен сыймыктанабыз, өзгөчөлөнөбүз десем жаңылышпайм. Анан Кытай тили боюнча бүтүрүүчүлөрүбүз Кытайда окуп жатат. Жакынкы арада 2 мугалимибиз билимин өркүндөтүп келди Пекин шаарында. 12 апрелде биздин бир мугалимибиз менен ошондой эле окуучубуз 12 күндүк лагерге жөнөгөн атышат. Бүгүнкү күндө дагы мына конокторду күтүп атабыз. Кытайдан келген конокторду бизге байма-бай келип турушат. Опыт алмашуу, тажрыйба алмашуу боюнча жетишкендиктерибиз абдан көп. Ал эми келечекте болсо алдыга койгон максаттарыбыз дагы аябай чоң. STEM багытында PISA программасы боюнча да мугалимдерибиз алгылыктуу иштерди алып барып, ошо PISA 25ке буюрса мындай ийгиликтүү, жемиштүү катышканга даярданып турабыз. Инфраструктураны оңдоо жаатында дагы көптөгөн иштерди пландап жатабыз. Мектеп балдарга жаңы багыттар менен, заманбап жабдык, технологиялар менен билим берүүнү көздөп, ал үчүн бир катар долбоорлор менен жигердүү иш алып барып, жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп жаткан чагы. Школы работает по проекту USAID Окукеремет. Это 5-летний проект, направленный на качество обучения чтению и математике в начальных классах. Мы активно включились в эту программу, принимали активное участие в семинарах и тренингах. Учителя проводили уроки, открытые уроки по чтению и математике с применением стратегий, где показали высокий уровень профессионализма, мастерства и высокое качество знаний учащихся. Проекттагы эң маанилүү проектлерибиздин бири. Бул проект Германиялык техникалык борбордон кол эмгек салаларын өнүктүрүү боюнча ГИЦ программасына багыт берүү проекти. Бизге жегүү машинкалары берилген. Бул машинкалар менен окуучулар кошумча профессия алууга багыт алып чыгышат биздин мектепте.
Бул кружоктун ачылганына 7 жыл болуп калды. Германияның KIDS проектisi менен келген. Бизде жакшынакай машинкалар бар. Болгону бизде 8 машинка бар азыр. Анан бул машинкалардын баары тең эле иштейт. Кыздардын баары тең буюрса тигип үйрөнүп, жакшы үйрөнүп калышты, өздөштүрүп келатышат буюрса. Анан меники деген окуучуларым ар кандай майда класстардан баштап чоң класска чейин кызыгышат. Мектеп 2014-жылдан бери Кыргыз Улуттук университетинин алдындагы Конфуций институту менен кызматташып келет. Ошондон бери, ошол жылдан бери, 2014-жылдан бери жылда Конфуций институту атайын мугалимдерди караколго жиберип турат. Биздин мектеп Пекин жана Кыргыз Улуттук университетинин алдындагы Конфуций институту уюштурган ар кандай конкурстарга катышып, түрдүү байгелүү орундарды камсыздап келишет. Jolaman oğlum, toktacı, kayda varacağız. Gelçi, gele koy. Canım oturçu, susadın ben. Su içesin oğlum. Sen beni tanıdın. Atın esinde oğlum. Cınatın desteci. Senin adın Jolaman. Atangın adısın değil mi? Atangın adı Gönülbay. Değil, adı değil. Kayseri doğmadın esinde oğlum. Жерде алса болбойбу. Мектепте 107 тажрыйбалуу мугалим эмгектенет. Алардын 17си билим берүүнүн мыктысы. Ал эми 7 усулдук бирикме иш алып барат. Айткым келди, о акылман сөз жайым. Оку билим пайдасынан баштайын. Оку түндө алдыңдагы шамчырак, билим алсаң маңдай ачык жаркырап. Биздин кыргыз тилчи усулдук бирикмебизде 16 жогорку билимдүү мугалимдер эмгектенишет. Биз тилибиздин улуулугун, аруулугун, сулуулугун дайыма даңктайбыз. Биздин ура! Улуттук арманыбыз акылдуу алие. Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык. Табиаттануу илимдеринин метод бирикмесинде 15 мугалим иликтүү ишти алып барып келишет. Биздин девиз дүйнө таануу табиаттануу илимдеринен башталат. Ар кандай программалар менен иш алып келип келишет. Ошонун ичинен баса айтып кетчү программа бул STEM программасы. Ошол эле учурда PISA программасы, көп тилдүүлүк, изилдөө иштери менен дагы биздин бирикменин мугалимдери иштерин жүргүзүп келишет. Ошондой эле ушул изилдөө иштери боюнча дагы ар кайсы проектлерди иш алып барып келебиз. Биздин мектепте дагы азыр биз жаңы STEM программасы боюнча дагы биздин мектепте кеңири иштерди алып барып атабыз. Бул STEM программасы азыркы замандын келечектүү багыты. Бул STEM программасы дүйнө жүзү боюнча эң эле кеңири жайылып атат. Муну жалпак тил менен айтканда математика, физика, химия, биология, информатика предметтерин бириктирип чоң алып баруу иши же процесс деп көрсөтөт. PISA 2025 жылы эл аралык изилдөөсүнө катышууда. Анын ичинде биздин мектептеги математикалык сабаттуулук, окуу сабаттуулугу, табиаттануу сабаттуулугу боюнча тесттерди алып, окуучулардын билимине мониторинг жүргүзүүдөбүз.
На кружках мы изучаем программирование, создание сайтов, а также 5-е классы занимаются созданием игр. Тут можно посмотреть, какие игры создает ребенок в 5 классе. В дальнейшем он может это развить уже в любое направление в IT, может не только графически рисовать, не только программы создавать, но и дальше можно даже на телефоны. Математика, физика жана информатика метод бирикмелеринин уюмунун девизи математиканы үйрөнүү керек, анткени ал акылды тартипке келтирет. Чет тилдер бирикмесинин ураны Канча тил билсең, ошончо дил билесиң. Чет тилдер бирикмесинде жалпысынан 13 мугалим эмгектенет. Анын ичинен 6 англис тили мугалими, 5 немис тили мугалими, 2 кытай тили мугалими. Бардык мугалимдердин билимдери жогорку. Жашоого жол көрсөтүп, багыт берген, чеберлер үйрөтүп көп сырларын, талыкпас акыл эмгек сөзү менен келечек ээлерине билим берген, машыгуу сүрөт, технология, жаңыртып салттык музыка балдар менен, таанытып аспаптарын элдиккенен, мына ушундай ак эмгеги мугалимдин, дене тарбия, аскерге даярдоо, технология, сүрөт, музыка, мугалимдер метод бирикмеден, шаардыкпы, облустукпу кароосунак өткөрүлсө алдыңкы орун багындырат. Ишенбеген инсандар карагыла, көргөзмөсү мектептин айтып турат. Биздин уран. Өмүрдөн өткөн бакыт жок, өнөрдөн өткөн билим жок. Bizde bala 1200 bala tamaqtanat. 4 mal, 1. klassdan başlap 4. klassga çeyri tamaqtanышат. Isık tamaq içişет. Бүгүнкү күнү бизге мэрия тарабынан жаңа оборудованиялар берилди. Анын катарында балдардын салмагын өлчөгөн, боюн өлчөгөн, жана атайын медицинский карточкаларды сала турган шкафтарды, процедура жасаган стулдар, кушетка берилди. Эми кабинетибизде жылуу колдорубузду жылуу суу менен жуйбуз. В школе в данный момент обучается 2629 учащихся. 81 ученик – это выпускники 11 классов. Мы надеемся, что в этом году они принесут нам очень хороший балл по УРТ. В прошлом году у нас было 94 выпускника, 86 из них были зарегистрированы на УРТ. 3 ученика у нас получили более 200 баллов. Жыл сайын алтын тамга артыкчылык аттестаты менен аяктаган ийгиликтүү бүтүрүүчүлөрүбүз көп. Флек программасына биздин окуучулар активдүү катышып, жеңүүчүлөрдүн катарын толуктап келишет. 1 жыл мөөнөт менен Америка Кошмо Штатына барып билим алып келишкен окуучуларыбыз Ганин Камил, Табалдиев Таир жана Жеңишбеков Байел. Ошондой эле жыл мугалими конкурсуна биздин мугалимдер жыл сайын өтүп турган Кара шаардык билим берүү бөлүмү тарабынан өткөрүлүп турган жыл мугалими конкурсуна биздин мугалимдер активдүү катышат. Аны менен бирге өздөрүнүн чыгармачылыгын, билимин көрсөтүп, баш байге жана 1-чи орунду багындырып келишет. Это музей единственный, звание отличный. Материал очень долго собирали, и до войны, и после войны. Материал очень богатый. Здесь находится очень много военных фотографий из войны. Ну, общее число фотографий 2500. А именно с фронта 500, не ошибусь сказать. Люди в свое время отдавали самое такое сокровенное.
Вот так и родился этот музей боевой славы. Кыргыз Республикасынын президентинин инсандык руханийда адил бакылаттык өнүгүүсү жана дене тарбиясы, ошондой эле улуттук нарк жарлыктары негизинде иш жүргүзүлүп келет. Биздин мектепте окуучулар арасында жана акыл таймаш болуп, республикалык деңгээлдеги конкурска катышуу максатында область боюнча биринчи орунду ээледик, республикага жолдомо алдык. Былтыркы окуу жылында КВН боюнча иш жүргүзүлдү эле, Кудайым буйруп биздики биринчи орунга ээ болдук. Ушул жылы Нооруз байрамына карата шаардык деңгээлде конкурс уюштурулган, улуттук тамак аштар жана улуттук аада салттар боюнча жыйынтыгында Кытай жана Кыргыз элинин тамак аштарын, улуттук тамак аштарын көрсөтүп, конкурста биринчиликке ээ болуп, 25 000 сом алды. Мектепте кружоктор активдүү иш жүргүзүп келет. Ошол кружоктордун ичинен мисалы карате боюнча 11 класстын окуучусу, 11 класстын окуучусу Саманта Кабас Азия чемпиону болду. Улуттук оюн тогуз-коргоо боюнча шаардык деңгээлдеги ар бир иш-чарага активдүү катышат дагы, жыйынтыгында байгелүү орундарга ээ болуп келишет. Волейбол жана баскетбол боюнча шаардык лигадан биздин окуучуларыбыз мектептер ортосундағы таймашта экинчи орунду ээлеп келишти. Биз мектеп парламентинин окуучулары, биздин башкы максатыбыз окуучулар арасында лидердикти аныктоо, ар кандай иш-чараларга активдүү катышуу, мектептин тартибин бузган балдар менен иштешүү жана аларга туура багыт берүү. Наша цель — продвигать и мотивировать наших учеников стремиться вверх. Каждый из нас готов помочь нашим воспитанникам стремиться вверх. Наши гимназисты занимали должные места во многих состязаниях по спорту, так и по науке. 83 жылғы бүтүрүүчүлөрү эң жакшы самалып башташты. 83 жылы 4 класс бүткөн ошол окуучулар чогулуп, бизге компьютерлик классты толугу менен ремонттон өткөрүп, жабдуулар менен биздин мектепке белек кылышты. Бул жерде компьютерлерди алып келип чоң салым кошкон. Бул Тойбостун ээси, мектептин дагы эмгеги чоң. Андан кийинки 84 жылкы окуучуларыбыз биздин кээ бир окуучулар, кээ бир класстар фойеде окуп атканын көрүштү дагы, ошол фойеге дагы бир классты куруп, ошол бүт эмеректери менен жабдып, эшигине чейин, терезе партосуна чейин жасап беришти. Мындан коркунучу жакшынакай окуучулар отура турган скамейкаларды тартуулашты. Андан мурун эми жалпы эле ушу биздин мектепти бүткөн бүтүрүүчүлөр 4,5 миллиондук футболдук поле салып беришти. Биздин мектептин мугалимдери шаардын эле эмес, өлкөнүн өнүгүшүнө дагы чоң салымын кошкон бүтүрүүчүлөрдү, инсандарды тарбиялап чыгарганыбызга сыймыктанабыз. Мен айтып өттүм, кеңеште эле 8 балабыз, 8 бүтүрүүчүбүз депутат болуп отурат. Андан башка шаардын ичинде жана Кыргызстанда төбөлүсү көрүнгөн чоң бизнесмендер, ишкерлер жана ошондой эле мамлекеттик структураларда иштеген бүтүрүүчүлөрүбүз абдан көп. Берүү долбоору боюнча да 21 компьютер берилген былтыркы жылы. Ар бир кабинетке компьютерлар менен кошо 6 кабинетке проекторлор берилген. Ошолорду да колдонуп атабыз. Бизде 2 компьютер класс кабинети бар. Ошо бирөө келечек үчүн билим берүү долбоору боюнча алынды. Экинчиси ошо спонсор демирчүлөр тарабынан биздин 20 жылдык бүтүрүүчүлөрүбүз алып беришти. Телевизорлорубуз бар, компьютерлерибиз бар, проекторлорубуз бар, проектор эми кабинетибиз бар, жана проектор менен 5 кабинетибиз, 6 кабинетибиз бар. Заманбап технологияларды, ошондой эле жабдыктарды колдонуу менен келечекте окуучуларга жакшы шарттарды түзүүгө чоң аракеттерибизди жумшап жатабыз.